Азыр шаардын бюджети канча болуп атат? Шаардын бюджети быйылкыга 465 миллион деп бекиткенбиз. Мен аны тастыктоош үчүн эртең буюрса департамент мониторингке чакырып, ошол эки анализин алабыз да. Паспорттардын ошол саркынды суу топтолуучу жайларын толук кандуу иштеп ошол Эс алуучу борборлордо анан ушундай жеке конок үйлөрдө дээрлик ушундай система болуш керек сөзсүз дейм. Бар кир жилеткалың, ебаный в рот. Канча жыл айттым мен. Десеңиз менче. На нас вот ждем, когда мэрия вот здесь приготовит, и мы будем туда подключаться. А так у нас нету еще никакой. А тех условий у нас все есть. Азыр бул жакта кандай укук бузуу болуп атат? Анан кийин негизи талап боюнча кандай болуш керек? Жок, азыр мындай укук бузуусун азыр тергөө эми карап атабыз негизгисинен. Анан азыркы учурда бул Самал деген эс алуу борбору жаңыдан салып атышты коттедждердичи. Анан ошондой эле канализациясын өткөзүшүп, КНС салып, анан КНСке өткөзүшүптүр да. Анан азыр барып карап көрөбүз да иш жүзүндөчү. Анан бирок ошо план проект боюнча документациясы бар, баардыгы чийилген деп атышат да. Бирок өзүңөр көргөндөй эле могу ограничительдерди коюшуптур 100 метр бою депчи. Охранение зонадан дагы өйдө кеткенде бир дагы 100 метрдей окшойт, 150 метрдей. Эми ошо азыр жакта барып еще байкаштыралы. Жакшы болот. Жакшы болот. Жүрүңүздөр анда жакта. Анан айтсаңыз, азыркы учурда мисалы Боз Тери айыл аймагындагы негизи азыр канча ошол жарандардын кайрылуусу боюнча, арыз муңу боюнча канча ошол эс алуу борбордун ошол мыйзам бузуусун аныктап атасыздар ошол боюнча? Негизи биз президентибиздин 131 жарлыгы менен Чүй регионалдык, ошондой эле Бишкек ала мүндүлдүк регионалдык башкармалыгынан откомандировандайбыз бияка. Анан биздин сапарыбыз рейдтик иш-чаралар, ошондой 131 жарлыктын негизинде. Азыр көчө ошо кече бияка келгенбиз Ысык-Көл областына. Кечеки иш сапарынын айтып кетсем 8 протокол түзүлдү. Общий эмеси боюнча штрафтын салынган штрафтын суммасы 111.500 салынды да. 8 эс алчу жайга? 8 эс алчу жайга болуп калат да. Ошо 8 протокол түзүлдү. Алар кандай протокол түзүлдү? Анын үчөөсү жанакындай ушундай саркынды сууларда авариялык эсепеттен агып кеткенинен болду. Анан ошондой эле азыркы көрүп аткандай мусорка туура эмес жактарга неустановленное месте деп айтылат го, ошондой эле төгүлгөнү, анан ошондой эле сжигание мусора. Ошол эки негизги укук бузуулар менен штрафтар салынган да. Дагы бир суроо да, мисалы азыр бир маселе болуп атат. Көлдүн жээгинде эс алып келген жарандар, ошондой эле коноктор кыйналып атат. Бул ажаткана маселесинде. Анан негизинен канча метрден сөзсүз түрдө куруш керек да мунучу? Анан канча метрден курса болот ошо талап боюнча? Талап боюнча жээктен 100 метр деп негизи эле айтылган. 100 метр охраняемый зонадан үстүнөн 100 метр депчи. Негизи эле бүт эле пансионатканда ошондой эле талап коюлуп атат. Ошондой эгерде 100 метр алыстык салса био туалеттерди коюп бериңиздер деп. Биринчиден ошондой эле туалеттер салынуу боюнча ошо саркынды суураларында нормага тиешелүү экологиянын бузбагыла деп айтылып жатат. Ал деле. Жакшы болуп да, анткени милдеттүү түрдө киргизбесек, анткени дегенде эми жаш балдар бар, чоң адамдар бар, мисалы жеңил дарат ушатканы мисалы көлгө чыгып эми ар кандай болуп кетет. Көрүп атасыз. Айында саргарып болот андай да. Эгерде ошондой эле экологияга эч кандай таасири тийбегенде эле ошондой өзүбүздүн Ысык-Көлдүк акваторияга зыяны тийбегендей кылып салынып атат негизги ажатканалары. Бул жакта бир талап боюнча көрсөтүп айтып берсеңиз, негизи кандай болуш керек? Анан могу кирпич менен курулуптур. Анан бул кандай болот негизинен? Кийин кумга сиңип бул жака тартылуу күчү менен эме болбойбу? Жок, буякта бул деген жана агып кетпеш үчүн деле негизги өзүнүн кесипкерлиги айтып берсе болсо жакшы болот эле да. Буякта Саня ушулар
салаватчылар план проектибиз бар дейт. Полностью ошо план проект менен жазып атабыз дейт. Азыркы учурда биз визуальный обследование деп коет, ошону карап жүрөбүз. Андан кийин тиешелүү документтери барбы, жокпу, аякта тияктан караштырабыз да. Азыр бияктан караганда бул самал эс алуу борборунда жаңы көрүп атасыздар, тетиндей коттедждер салынып атыптыр. Ошонун саркындуу суулары бияка өтөт экен. Өтүп, анан биякта жанакы жерге эч кандай зыяны келтирбегендей бачокту коюштур, изолированный. Анан иш чаралар бүтө элеккен, бирокчу ошондой эле дренажный суу чыгып кетиптир деп айтып атышат. Бирок аны тастыктош үчүн эртең буюрса департамент мониторингке чакырып, ошол эки анализин алабыз да. Ошондон билинет да. Талап боюнча ошол суу түшө турган, саркынды түшө турган ошол удуктан чети бүт бетондо болуш керек, Демек кумга сиңип кетүү жанагындай септик болбойт, Жок. Негизи бетондо болот, изоляция болушулат. Анан ошондон тияк КНС деп аталып калат да. КНСтен ары очистной сооруженияга насостун жардамы менен кетет да. Анан ал жактан каяка барат анан? Очистной сооружениеден тазаланат да. Өзүңөр билгендей 3 этаптан өтөт, тазаланып. Анан обезжиривание болот, обезжириваниядан кийин анан сброс деп коет, таза суу. Алар деген поливке кетет да негизинен. Анан аны дагы негизи анализ алынып турат. То есть кирип аткан саркындуу суунун анализи ошондой эле тазаланып чыккан суунун анализинен алынат, текшерилип турат да булар. Нет, смотрите, у нас линия идет, полностью канализация. Вот это сделано, это для мостика, чтобы трубу не раздавило. Здесь будет защитная, засыпаться дорога. Вот полностью, эта вода чистая идет. Сюда полностью. Там очистной и в герметичную бочку заходит уже. Полностью она обработана, проверена уже, все. Зайдет туда, и оттуда уже насосами будем перекачивать уже главное. Поэтому здесь просто не доделано еще. Сейчас вот доделаем. Можем на этом проекте сколько вы тратили? Ну, примерно. по деньгам? Да. Это вам уже там у нас начальство есть уже. Он может на это вопрос ответить. Ясно. Бул эти бачок электроид, да, мондойдон, Вот она вот сюда вот. Попросили просто воду не выкачивать, чтобы анализ взяли. Все, вот на анализ возьмут. То, что мы не сливаем ничего здесь, а у нас она не подключенная еще к системе, к дому. Сделаем после анализа и все. Мы это все закроем. А откуда это с земли выходим. Дренажный суу деп коет эле го. Жана жердин астынан. Она вот на один уровень становится. И все. Тети бачоктун ичинде мындай камерага көрсөтө албай калат, Ошо бачокту да көрүп койсок жакшы. Сейчас там внутри вода. Ты это Чтобы утопить ее. Залил, да? Да, там вода. Поэтому здесь можете анализ спокойно взять, поэтому ничего не сливалось, ничего отсюда. Урматтуу биздин каналдын жалпы көрүүчүлөрү, азыр биз Чолпон Ата шаарынын мэриясынын ичинде турабыз. Бирок тилекке каршы мэр өзү жок экен, бирок орун басар бар экен. Азыр биз сиздер менен чогуу ошо саркындуу суулар боюнча жалпы анан ошо туристтик зоналардагы негизги ошо көйгөйлөр боюнча бир нече суроолор бар. Ошого биз мэрдин орун басарына суроо узаталы. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Өзүңүздү тааныштырып анан айтсаңыз, азыркы учурда ошо Чолпон Ата шаарында борбордук канализациянын, ошондой эле саркындуу суулардын ошол коопсуздугун кандай карап атасыздар? Анан ошол боюнча кандай иш-чаралар болот дерлик азыр? Кандай иш-чаралар болуп атат? Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар. Бүгүнкү күндө Чолпон Ата шаарынын аймагында жалпыга маалым болгондой, АБРдин алкагында жалпы саркындуу суу топтолуучу жайлардын куруу иштери башталган. Буюрса жакынкы жылдары толук Чолпон Ата, Боз Тери, Карой айылдары жалпы тутумга кошулуп, бир мындайча айтканда саркындуу суу топтолуучу жайга топтолуп иштетилет деген ойдобуз. Буюрса Чолпон Ата шаарынын өзүнүн эң негизги суу топтолуучу жайы бүгүнкү күндө курулуш иштери 50%га десек болот, 50%дан ашып калдык. Жакынкы күндөрү ушул Чолпон Ата шаарынын аймагындагы совет учурунда салынган саркындуу топтолуучу десек дагы болот. Ошол жерден основной топтолуучу жайга үйлөчүчү насосторундагы тендерлер өткөрүлдү.
жыйынтыктар чыгып, буюрса келишимге кол коюу позициясында турат. Азыр ошол иштер дагы жайдын аягы менен, сезондун аягы менен уже ички түтүкчөлөр жана ички топтолчу жайлар дагы курулмалары курула баштайт. Ал эми туристтик маалда жанагындай саркынды суу конок үйлөр маселеси боюнча атайын Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан, президенти Садыр Нуркожоевич тарабынан дагы 131 жарлыктар кабыл алынган. Ал жарлыктардын алкагында дагы бүгүнкү күндө тийиштүү райондук деңгээлдеги кызматкерлер, облус деңгээлдеги кызматкерлер тарабынан дагы эс алуу жайлары атайын паспортизациядан өтүүдө. Паспорттун негизинде ал жерде МЧС, санэпидстанция, ошол эле экология, райгос администрация бүт барын көзөмөлүндө ар бир конок үйлөрү турист сезонго кирүүдүн алдында өзлөрүнүн паспорттарын ошол саркынды суу топтолчу жайлардын толук кандуу иштеп, ошол келген туристтерди кабыл алууда без мындайча айтканда жагдай без мындай мүмкүнчүлүгү жетет деген корутундулардын негизинде ишке берилүүдө да. Ал эми жанагы кээ бир майда конок үйлөр бар да шаардын аймагында. Ал конок үйлөр баягы өзүнүн аймагына архитектуралык нормалар менен септиктерди курулган. Ал септиктердин баягы атайын спецтехникалар менен сордуруп келүү келишимдердин негизинде дагы мындайча айтканда түшүндүрүү иштери жеринде барганда тийиштүү органдар дагы кароо жүргүзүүдө да. Азыркы убакка чейин канча ошол эс алуучу борбордун ишин токтоттуңуздар? Былтыр 25-жылды айтсак, бул 25-жылы 2-3 пансионат токтолгон. Быйылкы жылдын жыйынтыгы менен бүгүнкү күндө атайын жогорку бийлик өкүлдөрүнөн текшерүүлөр жүргүзүлдү. Бүгүнкү мына азыркы тапта айтсам, мамлекет тарабынан тийиштүү органдар келген, бизде откомандированный эко полиция, ошондой эле тиги экотехнадзор деген жана эмелердин баары өзлөрүнүн корутундуларын берип, биз Минэкономго уже сунуш бердик. Атайын кайсы пансионат, кайсы конок үйдүн ушундай орчундуу маселелери бар деген. Бүгүнкү күндө алар өзлөрүнүн текшерүүгө кирүүгө мүмкүнчүлүктөрүн, кагаздарын тийиштүү органдарга берип, бүгүнкү күндө жаңы түзүлгөн экологический прокуратурадан дагы атайын 2 кызматкер уже биздин шаарыбыздын аймагында тийиштүү адистер менен бүгүнкү күндө жеринде көрүп, тийиштүү корутундуларды чыгарып жүрүшөт да. Жерлер мыйзамдууга чейин берилгендигине чейин аныктоо иштери жүрүп атат азыр. Демек бул быйылкысы кандай болду ошондо? Канча эс алуучу борбордун ишин токтоттуңуздар? Быйыл азыр биз токтото элекпиз. Биз ошол токтотуу сунуштарын бердик. Бүгүнкү күндө ошол эс алуу жайларын азыр жогоруда айтып өткөндөй экологический прокуратура тарабынан тергөө амалдары жүрүп атат. Эгер мүмкүн болсо тагыраак айтып кете аласызбы? Кайсы эс алуу борборлор? Ошол эле шаардын аймагындагы Асыл таш, Золотые пески, ушундай чоң пансионаттар бар. Алтын кум дедиңиз, э? Алтын кум. Алтын кум демек бул эми биздин билишибизче бул Кыргызстандагы ошол ысык көл, ошол сиздердин ошол чолпон ата боз терide жайгашкан, э? Ошол аймактагы эң чоң, мындайча айтканда, эс алуу борборлордун бири болуп эсептелет. Анан дээрлик эң көп эс алуучулардын дагы бул өзүнө тартып тургандагы эс алуу борбору. Ал жакта жана чоң айланма атайын ошо курулмасы менен өзгөчөлөнгөн аттракциондор, мындайча айтканда аттракциондор менен ошо өзгөчөлөнгөн эс алуучу борбор болуп эсептелет да. Алардын кандай мыйзам бузуулары бар экен ал жакта? Бул жерде баягы биз азыр айта албайбыз мыйзам бузуулар бар деп. Анткени биз ошол пансионаттарда коркунучтар баягы элдин көп басымдуу массасы келе турган эс алуу жайлардын именно жанагындай саркынды топтолуучу жайлардын текшерүүгө уруксаат алуу боюнча мындайча айтканда каттар жолдонгон да. Анткени азыр кагаз жокпу ал жакта? Азыр уруксаат кагаздарын азыр Минэконом берет бизге текшерүүгө уруксаатын. Анан ошол негизинде мамлекеттик структуралар текшерүүгө киришкенге мүмкүнчүлүк берет экен да. Азыр баягы ишкерлерге мындайча айтканда
деген бөгөт да болуп аткандыктан Кылбагыла деген ошол дагы кичине бар, биз ошол себептен ошолорду мындайча айтканда мамлекет тарабынан уруксаатын алып туруп, анан кирип текшерип өзлөрүнүн корутундусуна чыккандан кийин балким ал жыйынтыгы өзүнүн саркынды топтолуучу жайы талапка жооп берет деген корутунду чыгып калса, ал эс алуу жайлар иштей берет. Просто баягы биз основной негизги поток элдин көбү масса, например, өзлөрүнүн саркынды топтолуучу жайлары 800гө же болбосо 1,5 миңге расчет болсо, ал жерде өзүңүздөр билесиздер, бер жагы бир 5000 кишиге чейин киши эс алууга келишет да. Анан ошол кишини дагы мындайча айтканда саркынды суу менен же болбосо ошол эле тамак аш коопсуздугу менен кароо максатында ушундай текшерүүлөр өз убагында жүргүзүп койсокпу деген таризде кайрымдуулар кеткен. Анан айтсаңыз, бул эң дагы ошол алтын кум эс алуу борборунан сырткары дагы кайсылар бар чоң, ушул сыяктуу деңгээли чоң жана ошондой эле чоң масштабтуу ошо эс алуучу борборлордон? Эми ал жерде азыр мен так айта албайм, анткени деген ал жерде жалгыз эле алтын кум, асыл таш же болбосо Змория Сити деген эс алуу жайлар бар. Ошол асыл таш эс алуу жайынын тегерегиндеги. Мен сизге ошол эң мындай чоң эс алуу жайларын айттым. Ал жерде майда жана ар кандай түрдөгү конок үйлөр да бар. Сизге эми төмөндөй суроо да, мисалы саркынды топтолуучу система ал кандай жайгашыш керек? Ал деген дээрлик ошол суу тазалангандан кийин көлгө куя берсе болобу же болбосо аны атайын борбордук канализацияга кошуп туруп же бул жака сордуруш керекпи? Негизи кандай болуш керек? Талап боюнча. Бул талап боюнча негизи саркынды суу топтолуучу жайга талаптагыдай өзлөрүнүн багыты боюнча десек болот, багыты боюнча топтолуп өзлөрүнүн жана чыккан отходдордун баары иштетилгенден кийин ошол эле эс алуу жайынын ички сугаруу жанагындай таза сууну үнөмдөө максатында өзлөрүнүн эле сугаруу системасы менен кайра ошол пансионатка же болбосо жанындагы кошулган ошол саркынды сууга кошулган эс алуу жайларына кайра ошо поливке десек болот да. Именно жана сиз айткандай көлгө кайра ошол саркынды сууну апарып куйганга дагы мындайча айтканда мыйзам жол бербейт да. Ал мисалы үчүн таптаза суу болуп тазаланат дегенге бүгүнкү күндө биздин технологиянын дагы мындай мүмкүнчүлүгү жетпейт го деп ойлойм да. Демек ошол себептен тыюу салгансыздар. Көлгө куйганга ал мүмкүн мыйзам жол тыюу салынган, жол бербейт. Анан дээрлик азыр талап боюнча кандай болуш керек? Тиги кандай курулуш керек? Топтолуучу ошол система, ошондой эле ал болсо кайрадан ошол өздөрүнүн жана чарба багытындагы атайын суу катары колдонсо болот деп атасыз. Аны ичүүгө бирок болбойт. Аны ичкенге атайын башка жактан суу сатып келип ошол эс алуучулар пайдаланат. Анан айтсаңыз, эми дагы мэриянын бюджети кандай болуп атат азыр? Канча азыр Чолпон Ата шаарынын? Бүгүнкү күндө Чолпон Ата шаарынын бюджети өзүңүздөргө маалым болгондой, мамлекет тарабынан АТРдин алкагында Боз Тери Чолпон Ата шаары бириккен. Бириккенден кийин биздин быйылкы бюджетибиз болжолдуу 500 миллион сом акча каражатына пландап атабыз. Бизде эң негизгиси мамлекет тарабынан дагы 2026-жылы Чолпон Ата шаарында өтүүчү чоң иш-чаралар болот. Көчмөндөр оюну болот, шоус жана башка иш-чаралардын көбү Чолпон Ата шаарында боло тургандыктан мамлекет тарабынан дагы акча каражаты каралып берилген. 1 миллиард сом акча каражаты бөлүнгөн. Бүгүнкү күндө эң негизги иштердин бул курорттук аймактарга баруучу, ошондой эле борбордук жолдогу жанагы жөө адамдар басуучу, түнкү жарык берүүчү системалар, ошол эле суу маселелери боюнча багытталган. Буюрса көчмөндөргө чейин ошол иш-чаранын баарына даяр болууга биз колдон келишинче аракетин кылып атабыз. Анан айтсаңыз, сиздерге ошондой төмөндөй суроо, мисалы курулуштар аябай көп болуп атат. Анан курулуштарда албетте эми ал жактан атайын даярдалуучу карьер дейбизби же болбосо алардын кум ташын кандай кылып даярдап атасыздар? Алар болсо канча азыр компания бар ушу шаардын аймагында, ошол шебен дейбизби же шагыл дейбизби, жанагы курулушка пайдалануучу ошол жалпы каражаттарды даярдап бере турган?
Канча компания бар? Биздин шаардын аймагында курулуш иштери жакынкы жылдары десек болот. Бир топ өзгөрүүлөр болуп, эс алуу жайлары, ошондой эле жанагындай тамактануучу жайлар болобу, көп кабаттуу үйлөр болобу, бир топ өзгөрүүлөр болду. Но бирок биздин шаардын аймагында атайын шагыл чыгаруучу же болбосо мындай чоң эмелерге шартыбыз бүгүнкү күндө чыгаруучу заводдорубуз деле мындай саналуу эле. Почему? Потому что биздин аймактан тышкаркы аймактардан алып келүүдө да курулуш жүргүзгөнгө, мисалы үчүн ошол эле Шагылды Григорьевкадан, ошол эле Шайбек ата айыл аймактарында атайын заводдор бар. Атайын ошо шагыл, бетон чыгарчу ошолордон алып келишет да. А бизде курулуш иштерди толук шаардын аймагындагы өзүбүз шагыл менен ошол эле аралашмалар менен камсыз кылууга мүмкүнчүлүгүбүз жок да. Азыркы учурда. Азыркы учурда. Анан азыр жалпы Чолпон Ата шаарында калктын саны канча? Жалпы Чолпон Ата шаарынын калкы официалдуу түрдө 27.000ден ашабыз. 27.000. Анан дээрлик азыркы учурда калктын көпчүлүгү ошол жай айында ошол конок үйлөр менен негизги чарпы ошол бизнес. Биздики баягы шаар болгонубуз менен биздики эки тармактуу. Айыл чарба багытында дагы, туристтик тармакта дагы. Анткени баягы толук туризм менен тиги иш алып барабыз дегенден да калыспыз. Анткени чарба менен алектенип, мындайча айтканда, чарба жагында дагы мамлекетке кошуп аткан биздин дыйкандар дагы жок эмес да. Азыр эми ошол экотех инспекциятанбы же атайын ошол тиешелүү ушул биздин темага тиешелүү мамлекеттик органдардан жетекчилерин же болбосо ошол тиешелүү адамдарды чакырып бере аласыздарбы азыр? Жок, бул жерде биз баягы районный деңгээлдеги шаар болгондуктан кийин биздин өзүбүздүн карамагыбызда техинспекция, ошол эле экология, ошол эле архитектура тарамагы бизге баш ийбейт да. Бул районный өзүнчө ал райгос администрацияга баш ийет. Районный деңгээлдеги. Байланышсак болобу? Байланышсак болот. Алар менен байланышып, өзүлөрү менен саатын убактысын эметип, алардын иш бөлмөлөрүнө барып өзүнчө маектешсеңер болот да. Ошондой болсак болот экен. Анда демек сиздер болсо азыркы учурда ошол шаардын боз тери бул Чолпон Ата шаарына кошулгандыктан айыл аймагы демек ал жактагы бүт бардык эс алуучу жайлардын бардыгын сиздер болсо азыр тактоо иретинде ошондой эле тиешелүү мамлекеттик органдарга кат жолдоп, ошондой эле алардын ошол канализация, ошондой эле тамак аш коопсуздугу жагын толук түрдө кайрадан ошол текшерүү боюнча тиешелүү мамлекеттик органдарга кат жолдодуңуздар. Анан эми бул жакта могу күн батыш жагында дагы барбы? Дээрлик кездешеби? Башка дагы эс алуучу жайларга. Ошондой эми мындай сиздер болсо кат жолдоп мындай ушул жакта деген ушундай күмөн бар. Биз болсо ушул жакта атайын кат жолдоп ушул жакта бир текшерип көрүшүбүз керек деген. Ал боюнча азыр жогоруда айтып өттүк, тийиштүү органдар менен Чолпон Ата шаарынын мэриясынын кызматкерлери азыр жалпы эле саркынды суу эмес, ошол эле көлдүн үстүндөгү жанагындай техникаларды дагы бүт иретке келтирүү боюнча азыр иш-чаралар жүрүп атат. Буюрса жакынкы күндөрү иретке келтирип, мындайча айтканда иш алып барабыз. Анткени жалгыз эле саркынды сууну менен багыт албастан туристтик аймак болгондон кийин ошол эле коопсуздук маселеси, ошол эле тиги саркынды суу, ошол эле көл үстүндөгү жүргөн өзүбүздүн жанагы ишкерлердин кайыктары же болбосо скутер, жана банан деген нерселерине чейин бүт маселелерин карап азыр тийиштүү комиссия иш алып барып атат да. Эми сизге төмөндөгү суроо да. Мисалы ошол саркынды мисалы Формула 1 деген жакында ошо дүйнө биринчилиги өтөт. Атайын оюнду ал боюнча маалыматыңыз болсо керек. Ал кайсы аймакта өтөт көлдө? Шайбек ата тарапта өтөт, бул балыкчы тарапта өтөт. Анан ошол Формула 1 дүйнө биринчилигиндеги мисалы көлдүн ошол экологиялык атайын экспертизалардын айтымында демек ал жакта болот деп корутунду чыгарып берип атышса, бирок эл
ошол көлгө болгон биздин мамилебиз аябай дурус эмес болуп калат. Ал жакта демек ошол майы тамса экологияга ошондой коркунуч жаратат деп атат. Демек бул нерсени биз билип турабыз, бирок ошол ысык көл жалпы анан эми бул сиздерге демек Чолпон Ата гана эми сиздердин аймагыңызга тиешелүү гана суроо да. Бул эгерде ошол саркынды суу андан сырткары демек башка дагы мисалы биз дагы мындай билбеген, сиздер билбеген дагы эс алуучу жайлардыкы мүмкүн куюлуп атат да. Бирок ошол нерселерге кандай деп ойлойсуз? Мисалы ошого тынымсыз бул көл жээгинин аймагында эме жүрүп туруш керекпи рейд? Азыр биз ошол салыштыруу менен мисалы ал бир эле жолу өтүп кетет, а бирок бул жактан ошол эс алуучу борборлор ар дайым ал жактан конокторду тосуп алат. Бирок ошол алардыкы андан сырткары септик маселеси боюнча суроо берейин деп атам да. Септик маселесинде мисалы бетон эмес, алар болсо мондой гана кийгизип коет экен да, анан ал тиги кумга сиңүү процесси болгондуктан ал кайра көлгө тартылбайбы деген да суроо жаралып атат да. Ошол маселе. Ошол маселе боюнча бүгүнкү күндө атайын мамлекет тарабынан чечимдер кабыл алынган. Бүгүнкү күндө ошол АБР ошон үчүн мамлекет тарабынан да каржылоо иштери жүргүзүлгөн убагында ушул маселе эң орчундуу маселелердин бири болчу. Ошол себептен бүгүнкү күндө эң негизги максатыбыз биздики жанагы АБРдин алкагында саркынды суу топтолуучу жайын ишке берип алсак, бул маселени дагы жөнгө салып алабыз деген ойдобуз да. Анткени баягы да сиз айткандай бар септикти баягы бетондобой туруп эле астын баягы жерге сиңмей кылган позициялар дагы, но ошонун баарын тийиштүү органдар аныктап, өзлөрүнүн долбоорлоруна чейин, тийиштүү жерлерине чейин юридикалык бааны берип атышат. Дээрлик азыр жеке ошол конок тосуучу конок үйлөрдө биз көрүп чыктык. Дээрлик бардыгында ошондой система экен да. Дээрлик бардыгында ошол септикти эле ошол бетонду коюп туруп эле анан кийин алга деген тиги жерге сиңип кетүү атайын ушул процесси кадимкидей эле ошол видео материалдан көрсөк болот, ошол байкалып турат да. Анан бул боюнча эми сиздер кандай чара көрөсүздөр? Эми баягы биз жалпы райондук структуралар менен мына жакынкы жылдарда деп атпайбызбы, жакынкы жылдары эле мамлекет тарабынан чечимдер чыккан. Ошо чечимдин алкагында эле иш алып барып атабыз. Но баягы өзүңүздөрдүн баягы тасмаңыздарда көрсөтүлүп тургандыр, балким ошол жерде жанагындай ар кандай случайлар болот, но баягы ар бир адамдын өзүнүн жоопкерчилиги дейм да. Ушул көлгө болгон, ушул туризмге, ушул мамлекетке кошкон салымдардын бири болуп саналат деп эсептейбиз да. Анткени баягы бүгүнкү күн менен жашабашыбыз керек. Көл жалпы өзүбүздүкү, канча болгон күндө дагы эртеңки күнү ушул көлдү кээрлер ким муңга туура жана өз багытында өткөзбөсөк деген. Анан төмөндөгүдөй суроо да. Ошол атайын кызматты чакырып, ошол канализацияда жана саркындуу суу топтолгондон кийин ошону сордуруп алып туруп, кайсы жака төккөнгө уруксат бергенсиздер? Кайсы жака алып төгүшөт? Чолпон Ата шаарынын атайын ишкана бар. Чолпон Ата таза суу ишканасы, ал ишкана жалгыз эле таза суу ишканасын жетектебестен ушул саркынды сууларын дагы иш алып барышат. Атайын өзлөрүнүн даярдалган жанагы насостун станциялар бар. Ошол насостун станцияларга жалпы Чолпон Ата шаарынын аймагындагы саркынды ташуучу автоунаалар менен келишим түзүлгөн. Ошол саркынды ташуучу автоунаалар атайын ошол имараттын жанагы топтолуучу жайга алып барып төгүшөт. Ал кайсы жака жайгашкан? Чолпон Ата шаарынын шаардын үстү жагындабы же? Жок, бул аз күнбатыш тарабында тиги атайын өзүңүздөр кирип келатканда светофор ПМКга кайрылган повороттун астында КНС бар. Ошол КНСке апарып төгүшөт.